Бардык эле ушул эл журттун патасын аламын, элге кызмат кыламын деп жүрөт экен. Ошон үчүн эми алардын да ишине ийгилик боло берсин, ичибиз тарбасын. Анан биздин өзүбүздүн бала, сиздин молдоке сөзүңүзгө кошулам, өз өлтүрбөйт, жат жарытпайт деген кыргызда сөз бар. Эми мен бу жерде көп баштап өткөзүп алайлы. Анан кийин наказ берейли. Жерди карап кой. Мынан 30 жыл мурун Миңбаев деген бир киши жасаган эле ушул ишти. Онун бери башкалар ham келди, бузуучу өзүбүздөн чыккандар талкалап жок. Сен иштетип атасың, аркасында проект боюнча 400 орундуу спорт залы менен маданият үйү. Шул бүтпөй турат. Не себептен бүтпөй? Шунтип 30 жыл өтүп кетти. Ошон үчүн мен туура суранамын, албетте мына кол кала бересиң. Ошон үчүн ушул ишиңе ийгилик, ден соолукта бол, элиңе кызмат кылайын деп чыгыпсың. Бул дагы оңой иш эмес. Неме өзүм мына ушул сенин ишиңе ийгилик, ден соолукта болуп, элге кызмат кылып, узун өмүр сүрүп, элдин эсинде түбөлүккө кала турган азаматтардан бол. Менин ниетим ушул, сенин ишиңе оомат. Кол чаап коюңуздар, биздин келечектеги депутат буюрса депутатыбыз. Калың журт, калай калкым, баарыңыздардын бүгүнкү жума күнүңүздөр маарек болсун. Звугун кичине азайтып койсоң болот. Туура түшүнөт. Ушул чоң кадамга аттандым. Буйруса баары Алладан. Биз себебини кылалы. Жана ажакелерим айтып кеткендей, ушул жерде ушул мекемелерди түптөп, ошол жерде мамлекет берген айлыкты алып, үн чыкпай үйгө барып келип отура берсем болот эле. Көкүрөгүм уктатпай койду, урматтуу айылдаштар. Эмнеге бизден депутат чыкса болбойт? Эмнеге мына ажакелер айткан мына жерлерди ошол өзүңүздөр көрүп, бүгүн бийлигибиз аябай күчүндө. Акчасы бар. Бар жогу жетиштүү. Жүргүзүп жаткан саясаты эң туура жолдо. Ошол учурдан пайдаланып, келиңиздер, мени иштетиңиздер. Чачтан көп маселе. Мына мен айыл элим, өзүмүздүн эл 2 жолу местный кеңешке, айылдык кеңешке. Эң жогорку көрсөткүчтө мени жергиликтүү кеңештин депутаты кылып шайлады. Өзүңүздөр көрүп, районубуз боюнча эң акыркы кедей кембагал айыл өкмөтпүз. Бюджетибиз менен эч нерсе чечилбейт. Ал нерсени мен жонтерим менен көрүп, сезип, билип турган бала катары. Өзүңүздөр мени жакшы билесиздер, карапайым элдин арасынан чыккан жигитмин. Кандай күннай төгүн чачынга деле менде мындай 1000 агитаторго деле каражат жетишсиз. Пайдаланыңыздар, мындай мүмкүнчүлүк келген эмес. Бүгүнкү күндө бийлигибиз жүргүзүп аткан саясаты эң туура. Келиңиздер, таяр, бирөөгө берсең өзүнүн айылын кылып туруп, анан биздикини карайт экен. Мына Раматылык Калматайышта жазып кеткен проекттер жатат адырда. Ажака айткан мына жерлер жатат стадиондор. Неге? Эмнеге биз акимге тийиштүү нерселерди алып барып мен берсем болбойт? Сиздер шайлап берсеңиздер. Губернаторго тийиштүүнү алып барсам болбойт? Республикалыкка алып барсам болбойт? Же бир айылыбызга айыл өкмөт түтпөй койду, урматтуу айылдаштар. Биз буйруса, бир добуштан добуш көрсөтүп берсеңиздер, ар бир добушуңуздар мен үчүн аманат. Аманатка эч качан биз кыянат кылган эмеспиз иншалла. Бар чоң суранычым, бел кайрагач мен билип турам, баарыңыздар колдоо көрсөтүп, мени иштетип пайдаланасыздар. Мен болгон күчүмдү жумшап ушул айыл аймагыбыз үчүн чын жүрөктөн иштеп беремин. Сиздерден бир чоң сураныч. Куда сөөк, тага журт, ата сиздердин алдыңыздарда элдин уулу катары, элимдин келечеги үчүн жүрөгү күйгөн жаран катары, талапкер катары турамын. Мен бул жолго бийлик үчүн эмес, элге кызмат кылуу үчүн аттандым. Бул менин жериме, элиме, аймакка болгон жоопкерчилигим. Шайлоо бул элдин үнү, элдин тандоосу. Кадырлуу шайлоочуларым, өзүң ак болсоң, ишиң так болот эмеспи? Мыйзам чыгаруу органдарына бара жаткан ар бир талапкер эл алдында жана мыйзам алдында ак жана так болуусу шарт. Мен атанын уулу болуу урмат, элдин уулу болуу кымбат деген чакырыкты алдыма максат кылып, чоң саясатка партияга катышууга бел байладым. Улуулар жасаган ишти өрнөк алып, учурда өлкөбүздө жүргүзүп жаткан иштерге сарасеп салып, талдоо жүргүзүүгө,
акыл эс деңгээлим, алган билимим, жумшоого ишенем деп сиздер